көрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда өзгөчө коноктор. Казакстанда өткөн робототехника мелдешинде Кыргызстандын желегин бийик желбиретип келген жаш чемпионубуздар. Биз силерди куттуктайбыз. Силердин ийгилигиңерге баарыбыз абдан кубанып жатабыз. Келгиле, анда кызыктуу маекти баштайлы. Эң алгач Казакстандагы мелдеш тууралуу кандай экен? Ал жака барганда кандай сезимдер болду? Башка өлкөнүн окуучулары менен тааныштыңарбы? Саламатсыңарбы балдар? Бизди өзүңөрдүн студияңарга чакырганыңарга абдан кубанычтабыз. Чындыгында менде 5 команда бар. Ошо 5 команда быйыл түзүлдү. Ага чейин бизде 2 команда болгон, 2-3 жыл мурда. Биз биринчи Бишкекте катышканбыз. Технобарс анан Мариф Прайм 2 командасы катышкан. Ал командалардан Астанага Борбордук Азия чемпионатына барганбыз. Ал жерден да окуучуларым көп командалар менен таанышкан. Аябай кубанычта болуп келгенбиз. Ал жерде бул жерде турган кубокторду сыйлыкка алып утуп келгенбиз. Андан кийинки жылдары биз мына Кытайга бардык. Кытайга барган боюнча анда Самира сен айтып кетсең, Биз Казакстанга барганда Кытайга квота утуп алганбыз жана Кытайда Макао деген шаарда Азия чемпионатында катыштык. Ал жакта көптөгөн командалар болду. Биз алар менен тааныштык. Жана биз Макаого кыргыз кийимдери менен барганбыз. Ошондуктан дагы бизге көптөгөн командалар келип таанышкысы келген. Бул абдан кубанычтуу болгон. Борбордук Азия чемпионатынан кийин ошо квота алып Кытайга бардык. Жана Санир айтып өткөндөй, көптөгөн командалар болду. Ал жерде Монголиядан, Кореядан, Казакстандан барды. Дагы биз билбеген, көрбөгөн көп улуттагы адамдар болду. Биз аларды көрдүк, жакындан тааныштык. Мындайча айтканда, балдар аябагандай сүйүнүчтүү, ушундай жакшы эмоциялар менен келдик. Силер жасаган робот эмне иш кыла алат? Аны курап жатканда эң кыйыны эмне болду? Саламатсыңарбы? Менин атым Эржигит. Картада 15 миссия бар. Биздин роботубуз ошол миссияды аткарат. Биз ар миссияга насадка жасайбыз роботко жана код жазабыз. Биздин роботубуз автономно иштейт. Биздин роботубуз 4 жылдан бери иштеп жүрөт. Ал көп мамлекеттерде утуп келген болчу. Казакстанда, Кытайда, Кыргызстанда. Азыр Кыргызстанда биз биринчи орунду алып жүрөбүз. Саламатсыңарбы? Менин атым Касиет. Мен да Мариф Прайм командасынан робот тууралуу толуктап кетсем, роботтун эң кыйын жери бул деген негизи эле ошол картада 15 миссия бар жана ар бир миссияга өзүнө тууралуу насадка, өзүнө тууралуу код жазыш керек. Жана бизге ошо робот жөнүндө эң кыйынчылыгы бул ошол роботко насадкаларды ар бир миссияга ылайыктап, ыңгайлуу кылып жасоо менин оюмча эң кыйын болду. Командада иштөөгө кандай экен? Кээде түртүшүп, талашып учурлар болдубу? Саламатсыздарбы? Менин атым Ахмат. Ооба болгон. Биз Нуржигит менен Махмут үчөөбүз өлө урушканбыз командада болгондо. Биз бирөөбүз бир насадка жасасак, бирөөбүз бузуп салчу. Мен насадка жасасам, Махмут бузуп салчу. Анан биз деген чогуу ынтымактуу болуп бир чечимге келгенбиз. Мындан ушул насадка боюнча калтырабыз. Анан код жазууда деле бизде кыйынчылыктар болчу. Мисалы Махмут биздин командада кодер болуп эсептелинет. Ал бир код жазса, мен же Нуржигит өчүрүп койчубуз да, ошентип талашып неме болгонбуз. Азыр андай болбой калды. Жеңүүчү деп силердин команданы атаганда эң биринчи кимди эстедиңер? Ошол учурдагы кубанычыңарды сөз менен айтып бере аласыңарбы? Саламатсызбы? Сурооңорго рахмат. Менин атым Касиет. Мен Бро командасынанмын. Эң биринчиде биз уткандан кийин мен бир дал адамды эстеген жокмун. Мен бүт командамды эстедим. Анткени биз команда менен чогуу бирге бардык иштерди кылдык. Жана ошондой эле биз Казакстанда барганда жакшы номинация алганбыз. Бул Fair Game деген номинация, адилеттүү оюн. Жана ошондой эле мурдагы жылы биз Best Innovation Project деген номинацияны алганбыз. Бул эң мыкты проект деген номинация. Бизди жеңүүчү деп айтканда мен абдан кубандым, толкундандым жана бардык кубанычымды сөз менен сүрөттөй албайм да. Чындыгында мен ушул окуучулар менен абдан сыймыктанам. Көптөгөн мына алдыңыздарда турганда кубокторду алдык, балдар медалдарды алды. Аябагандай кубанган учурларыбыз эми көп болду.
өзгөчө Кыргызстан желеги желбиреп, биздин балдар сүйүнүп, ушундай патриот балдар экенине абдан кубандым да. Желекти көтөрүп чыгышып, Кыргызстан деп абдан сүйүнүштү. Атайын ушундай 3 журнал болот катышуу үчүн. Мен атайын биздин алып баруучуларга айтып коеюн, кийинки окуучулар катышам дегендерге да түшүндүрүп берсеңер болот. Инженердик кептер болуш керек ар бир командада. Андан сырткары өздөрүнүн плакаттары болот, команда жөнүндө жазылган. Анан ошо роботтор жөнүндө дагы журнал болот. Өздөрүнүн проектилери жөнүндө жазышат. Ал жерде ар бир код, ар бир 15 тапшырма болуп атпайбы? Ошол ар бир 15 тапшырма жөнүндө жазып чыгышат. Тапшырманын аты эмне, кандай тапшырма. Андан сырткары ошол коддорун да скрин кылып бияка кошушат. Бул эле эмес, анан инновациялык проектилер болуш керек. Ар бир команданын жаңыча эмне иш аткарат, ал инновациялык проектиси кандайдыр бир дүйнөдө кандай проблемалар болуп атат, ошол проблеманы чечүүгө жардам бере турган долбоорлор болуш керек. Мына бизде мына командалардын сүрөттөрү менен бар, ар бир команданын ушундай журналдары бар. Ошо мен окуучуларыма ийгилик каалап кетем. Буюрса келечекте дагы көп жеңиштерге жетип, Кыргызстан желегин желбиретип, ушу мектебибиздин атын чыгара берерине ишенем. Касиет эже, айтсаңар, бул мелдешке канча убакыт даярдандыңар? Күнүгө канча саатыңарды роботторго жумшатчусуңар? Мелдешке даярданууга 1 ай кетти өзү. Биз сабактардан кийин калып саат 7-8ге чейин иштечү. Бирок кээдеки адамдар саат 9га чейин калышчу өз каалоолору менен. Бирок ошого карабастан деле бизге кубанычтуу, кызыктуу болгон, жана көңүлдүү өткөрдүк ушул убакыттарды. Эми кайсы өлкөлөрдүн роботторун жеңебиз? Биздин негизги максаттарыбыз аябай чоң. Биз Бишкек регионалдык чемпионатында Европа, тактап айтып кетсем, Болгария өлкөсүнө квота утуп алганбыз. Быйыл ошо апрель айларында Болгарияга сапар алгандабыз. Мындан башка Борбордук Азиядагы болуп өткөн чемпионатында, Азия чемпионатына квота утуп, ошо август жай мезгилинде ошо чемпионатына барсак деп ойлоп атабыз. Буюрса балдар, мына 4 жыл аралыкта көптөгөн жеңиштерге жетиштик. 2 жолу Борбордук Азия чемпионатына бардык, андан сырткары Азия чемпионатына Кытайга бардык. Бардыгында барып, кубокторду алып, ийгилик менен кайтып келдик. Эми буюрса Бишкекте өткөн регионалдык чемпионаттан жаңы эле Касиет айткандай, биз Болгарияга квота алганбыз. Ошол квота менен апрель айында барабыз. Андан сырткары Азияда февраль айында өткөн, ушул быйылкы жылда Астанада өткөн Борбордук Азия чемпионатында биз Азия чемпионатына квота алдык. Азия чемпионаты быйыл Кытайда өтөт. Буюрса Кытайга август айларында барабыз. Ошо менин командада балдардын баарына ийгилик каалайм. Ушундай эфирге чакырганыңарга силерге да чоң рахмат. Дайыма ушундай ийгиликтер менен чакырып туруңуздар. Жеңишиңер кут болсун. Биз силер менен сыймыктанабыз. Достор, мектебибиздеги жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө. Аябай сүйүндүк. Биз Кыргызстандан ушунча барып алып, ушундай ийгиликтер жараттык.